Урматтуу бүгүнкү тегере столдун катышуучулары, баарыңыздар убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү биз уюштуруп аткан жыйынга келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздардын убактыңыздар жок. Ошого карабастан бул бүгүнкү жыйындын өтө маанилүү экендигин, эл аралык масштабта экендигин маани берип келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2023-жылы 7-октябрдан баштап, Хамас кол салгандан баштап, мына азыр Палестин жергесинде от тутанып, согуш болуп, 50 миңге чукул адам каза болуп, ушул 28 миңден ашуун балдар каза болуп, шаарлардын баары талкаланып, 10 миллиондон ашуун качкындар, 10 миллиондогон качкындар жер жүзүнө тарап, азыр дүйнөдө тозокко окшош учурлар пайда болду. Өтө кыйын трагедия болуп атат. Мусулман калкы, бүт дүйнө эли азыр ушул кезде эскерип атышат. Бул өтө чоң трагедия. Мына өзүңөр билесиңер. Мына ушун үчүн кыргыз коомчулугу дагы мына ошол өлгөндөргө дагы Куран окутуп атышат, аларды эскерип атат. Ошо Рамазан айында, улуу Рамазан айында ошолорду эскерүү биздин милдет да. Ана кыргыз коомчулугу да жөн калбайлы, өзүбүздүн бир патриоттук сезимибизди билдирели, сөзсүздө ушул өзүбүздүн пикирибизди айталы деп ошо бүгүн чогулуп атабыз да. Ошон үчүн эң биринчи башталышында эгер туура көрсөңүздөр, ошол 50 миң адам ошо каза болду. Ошолорду бир кыскача болсо да 1 минутка эскерип туруп койсок деген ой. Эгер туура көрсөңүздөр. Ушул кыскача биз даярдаган видео бар. Ошо азыр кабал кандай болду, кандай башталган, кайсы жылы башталган, эмне себептен чыгып атат ушул согуш. Мына ушуну мен атайын бир баяндама жасадым эле. Ошону видео менен көрсөтүп, андан аягында сүрөттү көрсөтөбүз. Анда ошону чогуу көрүп койсок. Рахмат. Палестина менен Израилдин ортосундагы согуш бул дүйнө элинин оор кайгысы. Хамастын жоочуларынын бейгүнөө жөнөкөй адамдарга кол салып өлтүрүүсүн жана аларды барымтага алып кыйноосун сивилдүү коом жана аң сезимдүү адамдар колдобойт деген ишенимдемин. Хамас дүйнөлүк коомчулуктун үнүн угуп, барымтай аткан адамдарды тез арада токтотуп бошотуш керек. Ал эми Израиль армиясынын Хамастын кол салышын өчөшүп, тынч жарандарды ракета менен аткылап өлтүрүп, шаарларды бомбалап жатышы да адамзатка каршы багытталган кадам болуп саналат. 30 жылдан ашык убакыттан бери Америка башында турган кээ бир дүйнө лидерлери Палестина менен Израиль чатагын чечкиси келбей, кайрадан ырбатып, Палестина элин адам чыдагыс азапка салып келет. Бул кандуу согуштун келип чыгуучу тарыхына кыскача токтолуп кетейин. 1947-жылы 29 ноябрда Палестинаны араб жана еврей мамлекеттери экиге бөлгөн Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 181-резолюциясы кабыл алынган. Мына ушул резолюциянын негизинде 14 май 1948-жылы Израиль мамлекети түзүлүп, ал эми Америка башында турган кээ бир таасирдүү батыш мамлекеттеринин каршы болуп келгендигинин натыйжасында Палестина мамлекети түзүлбөй калган. Палестина менен Израилдин ортосунда көп жылдык согуштук трагедиянын негизги себеби мына ушул. Бириккен Улуттар уюмунун араб мамлекетин түзүүгө жол ачкан резолюциясына карабастан, Палестина мамлекети түзүлбөй калган аз келгенсип, 1948-жылы Израиль Палестина менен айрылышкан согуштун аркасында Палестинага тийиштүү жердин 77% жана Иерусалимдин көпчүлүк бөлүгүн согуштун аркасы менен басып алат. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун 181-резолюциясынын негизинде араб мамлекетин түзүү үчүн берилген жер ошол убакта Иордания менен Египеттин көзөмөлүндө калат. 1967-жылы Палестина менен болгон 6 күндүк согуштун учурунда Израиль араб мамлекетин түзүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунун чечими менен берген жерлерди Газ секторун жана Иордан дарыясынын батыш жээгин жана чыгыш Иерусалимди да ээлеп, кийин аны аннексиялап алууга жетишти. 1967-73 жылдардын ортосунда палестиналыктардын өз жерине массалык кетүүсүнүн экинчи этабы башталып, кеткендердин саны 5,5 миллионго жетип, палестиналыктардын жерин Израиль Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясына жана бардык эл аралык укуктук актылардын талаптарына карабай одоно бузуп, баскынчылык менен ээлеп алган. Мына ушуга байланыштуу Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши мурдагы чечимдерине кошумча иретинде номер 242-резолюциясын кабыл алып, Израилдин куралдуу күчтөрүн Палестинанын басып алган территориясынан чыгып кетүү чечимин чыгарат.
Мындан сырткары 1974 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Палестина элинин өзүн өзү таануу укуктарын, Палестинанын улуттук көз каран эместигин, суверенитетин жана качкындардын кайтарылышын аныктаган чечим кабыл алган. Бирок Палестинанын өз алдынча мамлекет болуп түзүлүшүнө Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү болгон Америка Кошмо Штаты, Улуу Британия жана Франция мамлекеттери каршы болгондуктан Палестина Бириккен Улуттар Уюмунун Израиль сыяктуу толук кандуу мүчөсү боло албай келет. Мына кечеги болгон миңдеген адамдардын өлүмүнүн, Хамастын кол салышынын, эки мамлекеттин көп жылдык бүтпөгөн согушунун негизги күнөөкөрлөрү АКШ, Улуу Британия, Франция, Испания, Норвегия, Швеция жана башка батыш мамлекеттери болуп эсептелет. Дүйнөлүк коомчулуктун алдында бул чындыкты ачык айтуу учурдун азыркы талабы. Дүйнө лидерлери, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Палестина эли мамлекеттүүлүгүнө жетмейинче мындай согуш чексиз улана берерин жакшы билип, жакын каралыктарда тийиштүү чечим кабыл алышы учурдун талабы. Болбосо жакынкы чыгыш канга бөлөнүп, араб мамлекеттери менен Израилдин ортосунда согуш апогейине жетип, азыркы Хамас жоочуларына Ливандын Хизболлах жоочулары кошулуп, Иран менен катар аларга тыштан колдоо көрсөтүп, жакынкы чыгыштагы согушка Ливан, Иордания, Египет жана башка мусулман мамлекеттери кошулуп кетүү коркунучу күтүлүүдө. Эгер дүйнө лидерлери жакынкы чыгыштагы курчуп бара жаткан абалды жөнгө сала албаса, ага Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан согуш кошумча болуп, 3-чү дүйнөлүк согуш чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү реалдуулукка айланат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ар бир ушул Палестина элинин трагедиясы ар бир адамдын жүрөгүндө деген теманы ошол үчүн койдук. Мына мындай себептер, талкаланган шаарлар, булардын жашап турган эч жери жок. Бирок ушул багыштар ушул жерден да кетпей жүрүшөт азыр. Ар бир ушул жерде кооз ачып атышат, Куран окуп атышат өлгөндөргө. Мына ушул жерде азыр жашап атышат алар. Кай жерде? Талаада, ачык асмандын алдында, шамалда, карда, мына ушул жакта түнөп атышат. Ушул кезде эми өзүңөр билесиңер, мына бул видеолордун бардыгы анан эми мен сүйлөгөн сюжет баяндама бул Джо Байден жетектеп атканда тартылган да. Ошол киши президент болуп турганда тартылган видео болчу. Ал эми Дональд Трамп келгенден кийин видео ал пока тарта элекпиз, аны да тартабыз. Бирок абал Палестинада абал эч кандай өзгөрүп кеткен жок. Американын президенти келгенден кийин, жаңы президенти Трамп келгенден кийин кайра өтө катууланып атат. Мына азыр өзүңүздөргө белгилүү 2 миллионго чукул адам азыр ушул жерде корголоп турушат. Ошол адамдардын бардыгын Дональд Трамп ошо газ сектор жеринен көчүрүп, күч менен көчүрүп, анан эмеге Иорданияга жана Египетке көчүрөт деп атат. Бул эмне деген шумдук, эмне деген кыянатчылык. Мусулмандарды өмүр бою 1947 жылдан бери кылып келген Палестина эми башка мамлекетке көчүрөбүз деп Иордания менен Египеттин жетекчилерин чакырып алып, коркуп кабыл аласыңар деп атат. Алар кабыл албайбыз деп дүйнө коомчулугу Израилден башка бир дагы мамлекет Американын Трамптын бул демилгесин колдогон жок. Баардыгы каршы туруп атышат. Ошон үчүн бул дүйнө коомчулугу биз жөн эле турбашыбыз керек. Биздин да үнүбүз абалда чоң. Кыргызстан алыс болсок дагы, Борбордук Азия алыс болсок дагы биз өзүбүздүн үнүбүздү билдирип турушубуз керек. Эгер дүйнө коомчулугу дагы үнүн билдирип турса, аны менен бийлик эсептешпей койбойт. Мына ушул чоң трагедия мына ушундан болуп атат. Андан тышкары мына жакында эле ошо туткундарды алмаштырган. Анан туткундарды алмаштырган өзүлөрү сураган туткунду Израилдер бербей койду. Анан Трамптага кимде Хамастагы ал туткундарды бербей койсо, премьердин устугар деп мына жакында 2 жылдан мурун кайрадан талкаланган жерлердин баарын талкалап, анткени Хамастын жоокерлери жөнөкөй адамдардын кийимин кийип, араларында жүрүп алды. Мен ошол талкалап атабыз деген шылтоо менен алардын баарын талкалап атышат. Ошон үчүн мына ушундай чоң трагедия болуп атат. Трамптын ошо эме боюнча, Палестина боюнча жакынкы чыгыш боюнча саясаты еще кайрадан катууланды. Джо Байденге караганда. Бирок Трамптын айтып коеюн, Трамптын Россия Украина боюнча саясаты азыр колдоого татырлык. Анткени ал киши Джо Байденден айырмаланып, эгер мен болгондо согуш болмок эмес Украина менен Россиянын ортосундагы деп азыр ортого түшүп, тынчтык келишими менен аракет кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканын биз кондойбуз. Согуш токтотуш керек. Украина менен Россиянын ортосунда согуш токтотуш керек. Израиль менен жакынкы чыгыш мамлекеттердин ортосунда согуш токтотуш керек. Израиль жалгыз эле Палестина кол салбаштан Сирия кол салды өзгөлөргө.
Иордания кол салып атат, Йеменге кол салды, хуситтерди талкалайбыз деп. Кыскасы булар азыр мына Сириянын голландский сот деп коет. Голланд бийиктигин басып алды. Голланддын бийиктигин басып алганга ким уруксат берди Израилге? Анткени голланд бийиктерин басып алган ООНдун резолюциялык чечими менен нейтральный зона болгон. Азырге ООНдун өкүлдөрү келип кайтарып турган. Алардын баарын кууп чыгып өздөрү басып алышты. Эми ошол бийиктиктен, голланд бийиктигинен туруп алган Сирияга, Палестинага огатуу үчүн басып алган да. Басып алат. Мунун баарын атайын ООН Бириккен Улуттар Уюму да, Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы коопсуздук комитети дагы, совети дагы, кеңеши дагы чечим кабылганына карабастан эч ким укпай атат. Беньямин Нетаньяху, Израиль эч ким укпайт, только гана бир Американы угат. Американы гана угат, Американын куралы менен, ошонун колдоосу менен муну ушундай талкалап атат. Эми азыр Трамп келгенден баштап саясат өзгөрүп атат, бирок жакынкы чыгыш боюнча саясат эч качан өзгөрбөйт. Эмне үчүн? Анткени өзүңөр билесиңер, еврейский лобби деген бар. Ачыгын айтып коет, израильский лобби. Бул ар бир Американын шайланган президенти ошол еврей улутундагылар, алар миллиардерлер экен, көп акчалуулар экен, алардын лобби зайы күчтүү экен, ошонун аркасынан келип шайланат да, ал президенттер көз каранды болот да. Азыр Дональд Трамп дагы көз каранды. Анткени алдын шайланышына ошол еврей коомчулугу аябай чоң жардам берген да. Мына ушундай. Ал эми ошонун баардыгы мына ошол Америкада туруп алар башкарып, президентти башкарып атышат. Мына ошол трагедия акыр мына трагедия ошондой болду. Мына өзүңүздөр көрдүңөр, бул аябай чоң трагедия. Ошон үчүн биз алыста турсак дагы, башка улуттан болсок дагы, башка жерде жашасак дагы, биздин үйлөрүбүз аман эсен болсо дагы, биз жакшы эле жазабыз. Көзүм көрбөсө эмени жесин делегей кылбай, мындай биз баарыбыз карап турушубуз керек да. Карап турушубуз керек. Биз ойлонушубуз керек, боорубуз ооруш керек. Буларга бир пикирибизди билдиришибиз керек. Өзүбүздүн пикирибизди айтышыбыз керек. Карачы, эмне деген талкалоо болуп атат. Мисалы мен башкаларды айтпайм, мен өзүм дагы ушу канча согуш болгондон баштап уктай албайсың, ыйлайсың, ушу кайгырасың, капаланасың, ушулар жөнүндө ойлоносуң, маалыматтарды чогултасың. Мына ушундай берүүлөрдүн баарын 12 берүү даярдадык биз. 12 берүү даярдап эл аралык коомчулукка жеткирдик. Кээ бир берүүлөр миллиондон ашуун көрсөтүүлөргө ээ болду. Ошо геосаясат боюнча биз берген баяндамалардын баары миллиондон ашык көрүүчүлөр угуп, ошо колдоп атышат да. Ошо Россия менен Украинанын ортосундагы жакынкы чыгышты Израиль менен жакын чыгыш болуштун ортосундагы. Ошон үчүн мына ушундай бир силерге баяндап коелу дедик. Силерди саясатка тарталы, же болбосо Кыргызстан саясаты жөнүндө айталы дегенден алыспыз. Бүгүн эл аралык саясат боюнча палестиналыктарды гана колдоо иретинде чогулуп атабыз. Биз ошо баарыбыздар келип бергенибиздердин өзү чоң нерсе. Бул кыргыз коомчулугу билген жокпу? Эгер билсе, бул жерге жүздөгөн, миңдеген адамдар келип өзүнүн пикирин билдирет деген чоң аракетибиз бар. Буга чейин да муфтия мына биздин ОБЖда Дүйшөбажы, Өзбүражы баштаган биздин патриот инсандар дагы өзү мындай акцияларды уюштуруп чыгып, ошол бир пикирин билдирип, полицияга колго тарткыла деген акциялар болгон буга чейин. Биз эле биринчи уюштуруп аткан жокпуз. Бирок ушундайларды да уюштуруп биздин чоң максаттарыбыздын бири да. Мына ушуну кыскача айтып коеюн. Анткени бул маселени биз токтотпосо болбойт. Мына андан тышкары айтып коеюн, мына резолюция кабыл алынды. 2024-жылы ноябрда бир резолюция кабыл алып, бардыгы 180 мамлекет катышты. Анын 124 мамлекети ошо согуш токтотулсун, Палестинанын жерден Израилдин аскерлери чыгарып келсин деп 124 мамлекет колдошту, за добуш берди. Ал эми 47 мамлекет баягы калыс болуп калды. Ал эми 8 мамлекет, Америка баштаган, Франция, Англия, Бельгия баштаган мамлекеттер, Испания баштаган мамлекеттер каршы чыгышты. 8 гана мамлекет. Алар болсо, дүйнө коомчулугу боюнча 8 мамлекеттен башка мамлекеттин бардыгы 200гө чукул 192 мамлекет Палестин элинин мамлекет түрүн тааныды. Мамлекет өзүнчө мамлекет болсун деп тааныды. 7-8 гана мамлекет Америка баштаган мамлекет тааныбай атат. Анан ошол үчүн азыр ошол мамлекет болуп калбасын, түйүлүп калбасын деп Беньямин Нетаньяху менен Дональд Трамп биригип алып, мына азыр буларды көчүрүүгө аракет кылып атат. Башка өлкөгө көчүрүп, бирок тымын кылып, ал жерге Трамп газ деген курулат экен. Ал жерге гостиницалар курулат экен, ал бааны кымбат. Анан бүт дүйнөгө келип ошо жашап аткан да, газ сектордо ошолорду курат экен. Анан петрол экен да жер. Анан ошолор эс алат экен да, байлар жашап турган гостиницалар курулат экен алардын ордуна. А элин болсо кууп башка өлкөлөргө кууп чалып атат. Мына абал ушундай.